Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз Нуралы мырзанын спорт дүйнөсү тууралуу болмокчу. Нуралы мырза, алгачкы суроом ушул болсун. Өзүң кайсыл жердин кулуну болосуң? Спортко канча жаштан баштап кадам таштадың? Негизи мен өзү Кызыл Кая шаарынан болом. Спортко 3-классымдан баштап катышып баштагам. Тэквондо спорт түрүнө. Өзү тэквондого спорттун өзүнө кичинелигимден мен байкелерим, чоң тагаларым спортсмен, тренер аларды деле. Ошолордун артынан мен деле тренер болуп, спортсмен болуп кеткем. Агаларыңыз тэквондо жаатында? Жок, алар бокс, күрөш, башка Сиз түрдүү. эмнеге тэквондону тандап калдыңыз? Кызыгып калгам да. Аларга да катышып көргөмүн. Кандай жаккан эмес да өзүмө. Өзүм тренерлеримдин айткан сөздөрүн угуп, аракет кылып мен кылсам, өзүм мага туура келе турган спорт экен. Ошол спорт тандап, Кудай буйрса акыры чейин келдик азыр. Тэквондо өзү кайсыл өлкөнүкү? Негизделген кайсы жактан? Тэквондо Северный Кореяда ойлоп табылган. Северный Кореяда. Анан Чой Хун Си деген адам ойлоп тапкан. Анан ал ИТФ түрү болгон да. Тэквондонун түрлөрү бар. ВТФ түрү, биздики ВТФ олимпиадага кирилген спорт түрү. ВТФ Чой Хун Синин үчүнүктөр, окуучулар ойлоп табып, бизге алып келип берген да, ушул спорт. Кыргызстанда көбүнчө кайсы түрү колдонулат, мындай машыктырылат? Кыргызстанда көбүнчө ИТФ, анан ВТФ түрү, анан көбүнчө ВТФ олимпиадага киргизген үчүн ВТФ түрү көп иштетилет. Ошону көп ошол менен машыгат экен да? Көбү десе болот. Сиз да ошол менен машыктырасызбы? Ооба, мен деле ВТФ түрү менен. Мында жаштардын кызыгуусу кандай болуп атат бул тэквондого? Жаштардын кызыгуусу аябай күчтүү. Өзүбүздү кичинелигибизде эстеп эле ушуларды көрүп эле өзүбүз эле көргөндөй болобуз. Биз спортко келгендей өтө күчтүү катышат. Тренировка 3 мал десең 3 мал келишет керек болсо. 4 мал десең 4 мал келише берет. Бул баягы эмнеси жетишпейт, мисалы баягы ошо Кореядагыдай же болбосо башка өлкөдөгүдөй өнүкпөй атат да Кыргызстанда. Эмне жетишпейт атат, мисалы ошо өнүкпөй? Анын себептери ham көп. Кадрларыбыз аз, биринчиден тренерлер аз бизде. Тренерлерди окууга жөнөтүш керек, окуп келсе андан да жакшы болот. Бирок башка мамлекетке барып окуп үйрөнүп келсе. Мамлекет жөнөтүш керек болду, кандай? Мамлекет, ассоциация ушулар жөнөтүш керек. Азыр машык өтөсүз азыр өтпөйсүз? Азыр машыгыбыз башталат, как раз башталып калды. Анда ошол жактан маек уланталы. Рахмат. Азыр машыктуу суроо эмнеден өтөт экенсиз? Өзүңүз спортчу болуп жүргөн убакыт менен азыркынын айырмасы кандай? Жоопкерчилик аябай күчтүү. Ар бир балага отдельно караш керек, ар бир бала менен иштеш керек. Өзү спортсмен болгондо буну түшүнбөгөн экенбиз. Тренерибиз менесе кыйналып көз. Эмнеси татаал? Татаалжыгы эң татаал жери ушул экен да. Эң кыйын жери. Балдарга жооптуу болуш керек экен биринчи очередь. Балаңыз соревнованияларга чыгып уткузуп койсо же утса, сүйүнүп, кайгырып бала менен кошулуп, башкача болот экенсиң баары. Өтө кыйын экен. Эч ким оорубайлы? Баары жакшы? Башыңар, колуңар. Жүрөт, кине. Разминка. Туль, сей, ней, пятьсот, гоп, вдоль, хоп, йо. Туль, сей, ней, пятьсот, гоп, вдоль, хоп, йо. Ушу мектебимде эле кружоктор ачылганда балам башка кружокторго эч кызыкпастан ушул таэквондо боюнча кызыгып эле
бир айдын ичинде эле көп ийгиликтерге жетишти. Бир ай катышты, өзү баланын кызыгуусу да болуш керек экен. Ушу бир айдын ичинде тренердин жардамы менен көптөгөн турнирлерге катышып, жакшы ийгиликтерге жетишти. Анан биз ушул Нурали агайыбызга аябай ыраазыбыз да. Балдарыбызды жаман жолдон арылтып, жакшы кызыктырып, ушу спорт менен машыккан балдар жакшы ийгиликтерге жетишип, жаман жолдон алыш болот экен да. Биз ошого ата-энелерди мен да баардыгын чакырып кетмекмин. Балдарыңыздарды спортко катыштырыңыздар. Ушундай өздөрү каалаган, кызыккан спортко катышса, көптөгөн ийгиликтерге жетишет. Сабагынан да жетишүү болот, өзүнүн физикалык денесинин дагы чыңалышына да аябай жакшы жардам берет экен. Менин балам 7 жашта болгону менен көп ийгиликтерге жетишкени мен аябай кубанып отурабыз биз ата-энеси. Мисалы, кече жакында эле мына августта Өзбекстанга барып турнирлерге катышып келишти, көп жерлерди көрүп келишти, эл таанытып, жер таанытып, Кыргызстандын желегин желбиретип, аябай жакшы ийгиликтерге жетишип келатат. Биз ошого ыраазыбыз. Атабеков Нуралы мына ушул мектеп ачылгандан бери 3 жыл болсо, ушул 3 жылдын ичинде өзүбүздүн мектебибизди спорттук жактан алга сүрүп келүүдө. Биринчи бул агайыбыз биздин мектепке дене тарбия мугалими болуп кирген. Азыркы учурда 40ка чукул баланы ушул таеквондо ирими боюнча жетектеп келүүдө. Эми жыйынтык катары айта турган болсок, ушул балдарды шаардык деңгээлде, эл аралык деңгээлде өткөн ар кандай мелдештерге алып чыгып, мыкты жыйынтыктарды алып келди. Чынында бул Нуралы агайыбызга биз ыраазычылыгыбызды айтабыз. Мындан кийин дагы ушу таеквондо боюнча ушул ишин дагы алдыга сүрүп, балдарды спорттук жактан бир кызыктыруу, спорттук жактан бир кандайдыр бир жеңиштерге алып келүүгө бир чакырып кетер элем. Спортқа келгенден мен аябай сүйінем. Спорт артынан көптөгөн элге жетиштим деп ойлойм. Эл көрдүм, жер көрдүм, дос арттырдым. Өзүм барбаган жерлерге барып келдим. Көрбөгөн жерлерди көрүп келдим. Мындайча айтканда өзүмө чоң жаратылыш да кылдым да. Көп нерселерди көрдүм. Канча деген окуучуларым бар. Канча деген адам балдарды мага ишенип тапшырат. Көп адамды ишеничке кирдим. Спортко киргенден аябай сүйүнөм. Өзүм жетиштиргенде бир адам өзүм сүйүнөмүн, анан үй бүлөм алып келем, атам сүйүн, апам сүйүнчү. Азыр окуучум жутса, ушундай сүйүнөм, керебесе түнү менен уктай албай чыгам да. Сүйүнгөндөн түшүмдө маарда келер көрүп чыгам да, сүйүнүп.
бәрібір оқушың ұтса, өзің ұтсаң, өзің әрекетің. Оқушың ұтқан бұл екі адамның әрекеттері бір адамға ошол ақылын бергендей болып қалады екен да. Күшіңді сарттап, үйретесің, анан ошол бала чемпион болса, өзіңді өдірік, башқаша сезеткенсің. Сүйініп қалады екенсің да. Мен ағаларым өз тренер да, анан барыңар эле тренер боло берсеңер деп атам менден тарынып не кылган, мен үйдүн эң кичиги болом. Анан не кылышкан, бирок азыркы жетишип аткан ийгиликтерин көрүп, агаларым бирок спорттон чыгып кетишкен. Спорттон чыгып башка иште иштешет, бирок мен спортто калып ушунча жетишкенин көрүп атам сүйүнөт. Туура кылыпсың балам деп. Ошондо ишенгениңе рахмат дейм атамды деле. Бул жерде көбү деле чемпион, көп балдар чемпион, көп жерлер көрүп келишкен. Бишкекте, Өзбекстанда чемпион болуп келишти. Ошто көп жетишти. Өзүбүздүн ичибизде соревнованияларда болот. Ошолордо жакшы чемпиондорубуз бар. Эң основною бизде жакында июнда болуп өткөн Орто Азия чемпионаты болду. Наманган облусунда, Өзбекстан Республикасынын Наманган Open ачык турнири болуп өттү. Ошондо Кыргызстан боюнча 3 медаль алдык. Биздин клубубуз, биздин Оштогу клубубуз 3 медаль алдык. 1 алтын, 1 күмүш, 1 бронза алдык. Ошо эң чоң жутугубуз ошол болду биздин. Азыр баштап келгенибиз. Мындай чоң соревнованияга катыша элек, өтө сүйүнүп, башкача болуп жүрөбүз азыр. Ағайын қолда мен 6 жыл мұрын келгем. Бізді көп іштештік, көп жақсы нәрселер үйретті. Бұл Нұралы ағайымаға бір еле спорттағы жескендіктер үйретпей, бұл жашоодогу жашоонун маңыздарын көп немерин үйретті. Ошондой эле спорттун көп сырларын үйретті. Бұл ағай менен көп жактарга бардык, көп жер кыдырдык, көп жерлерге барып, көптөгөн жеңиштерди багындырдык. Бұл ағайға келгеніме мен абдан рады болам. Себебі ушундай күндөрдө бизге көй жолуктуруп, жакшы устат шакирт кылганына абдан кубанычтамын. Бизде көбүбүз жакшы жескендиктерге жетиштик. Окуучулар көптөгөн мелдештерди жеңди. Кыргызстандын чемпиондору болушту, Өзбекстан чемпиондору болушту, Орто Азиянын чемпиондору да бар. Ошондой ар кандай мелдештерди багындырып келишти. Ар бир адам өзүнүн мастерствосун өзүнүн атасындай көрөт. Ошондуктан мен как бул өзүмдүн агамдай эле мага мамиле кылат.
ушундай жакшы тренировка кылсаңар, бул акыркысы эмес. Чоң-чоң сарайlara катышасыңар. Элдештерге катышып, бизде максат кайсы соревнование? Олимпиада, Биздин максатыбыз Олимпиада. Олимпиадада өзүбүздүн желегибизди бийик көтөрүш. Жакшы аракет кылсаңар, ошондой ийгиликтерге жетишесиңер. Түшүндүңөрбү? Баарыңарга чоң рахмат. Команда. Жүрөт, Факыне.